Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрүм. Көптөн бери YouTube'га видео чыгара элек болчубуз. Бир 2 айдай болуп кетти окшойт. Азыр биз Байтиктебиз. Бул Бишкек шаарынын үстүндө жайгашкан айылдардын бири. Азыр жанымда Урлан байке турат. Ассаламу алейкум, Урлан байке. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Урлан байкеге биз деген күн электростанциясын коюп бергенбиз. 6 киловатт ушул жерде мына 10 даана күн панелдери турат. Эми ушулар боюнча сиздерге азыр Урлан байке өзүнүн жеке оюн айта кетсин. Иштеп атканына 1 айдан ашты, Ооба, 1 айдан ашып калды. Декабрдын башында 5-теринде 6-ларында коюлган. Ушул эми панелдер ошондо бу жигиттер мага койгондо көп деле мындай ишене алган эмесмин да, ушундай эме болот деп иштеген. Азыр мына көрсөтүп чыкты, 5 киловаттан ашык берип атат. Могу 10 панель. Мен деген муну деген экономияга алгам да. Могу жакта көрүп атасыңар, менде тепловой насос бар. Ошону көрсөтө берели. Ошо тепловой насоско атайын ушуну койдургам. Азыр жылытуу насостор аябай популярный болуп кетпеди? Анан сиз дагы негизи ушуну каяктан көрүп калдыңыз, ушундай тепловой насос коюш керек дегенчи? Буну деген мен деген ошо YouTube'дан карап туруп эле көп тепловой насостор элдер коюп аткандан, могу тиги экологияга дагы таза аба тиги түтөтпөй абаны ошон үчүн деген экологияга каратып, момуну дагы мен дагы ошо бир коюп көрөйүнчү дедим. Ошо койдурдум. Анан ошо муга экономия кылганга силерди YouTube'дан эмес, жана Facebook'тан, по-моему, Instagram'дан чыгып калдыңар. Instagram'ды листать этип атсам, анан ошондо кызыгып, ар жак бер жагын карап, YouTube'дан дагы карап, анан ушу силерди выбор кылдым. Бул жигиттер оперативно бат эле келип коюп беришти. Анан тиги панелдер келгенде панелин коюп беришти. Түнү менен иштешти. Молодцы. И бат эле бүтүрүп беришти. Анан мага жакканы мына бул жигиттер мындай экен, келип өздөрү карап кетет экен, чалып турушат экен, кандай иштеп атат, кандай тиги өздөрүнүн оборудованиясы кандай иштеп атат, ошону билип турушат экен да. Ошонусу мага жакты. Анан азыр келип туруп дагы доработкаларын жасап берди. Бүттү. Ошо менен эми буюрса өзүбүз чалып турабыз дейт. Көрөбүз да иштеген. Анан экономиянын мен ошо азыр эсептеп атам. Ну экономияны азыр точно айта албайм, канча болду мындай. Эмки айда келип эметсе, ошондо мен точно айтып берем. Потому что мен деген азыр издеп атам. Кандай эмне болуп атат ошону. Андан мурун деген жумуш көп болуп, ошон үчүн көп эметкен эмесмин. Азыр эми точно анализ кылып атам да, кандай эме болуп атат. Экономия болуп атат. 6 киловатт азында 5 киловатт берип атат, ошону дагы көрөлү да. Үйдөгү потребление канча болуп атыр? Анан биздин күн панелдер канча электр энергиясын чыгарып берип атканын көрөлү, жүрүңүздөр. Опа, мыш жатат бул жакта. Мына ушу подвалга койгонбуз. 6 киловатт ошондо панель коюлду, 11 киловаттка инвертор койгонбуз. Анан аккумуляторду 15 киловаттка койгонбуз. Резерв катары колдонуш үчүн да. Свет өчүп калганда ушул аккумулятордон пайдаланып иштей берет да. Анан ушундай автоматтары, защита, мынакей достор. Азыр 2,5 киловатт бир поле берип атат. Бир поле болсо 2,5, мына ошо 5 киловатт чыгарып атат да. Мына 2578, 2552. Толугу менен мына саат азыр 2ден өтүп калды. 5 киловатты ушундай январдын 27-синде ушунчалык электр жарыгын
чыгарып берип атат. Эми жайкы мезгилде мындан дагы көп болуп 6 киловатты толук чыгарат деп ойлонуп жатам да. Биздин койгон системалардын рекорду деп койсом болот. Себеби дегенде биз мына ушул азыр Воронцовкадагы 9 панель 4 киловатт чыгарып атат да, алчы. Ушундай 5 киловаттка жете элек. Ал жерде 5,5 киловатт болуп эсептелинет да, 5,5 киловатт турат. А бул жердеги панелдер өзүн жакшы көрсөттү. Күнгө даана, күнгөй бетке жатып, жакшы кубаттуулук берип жатат десем болот да. Мынакей кошулган ушундай болгон. Бул жердеги стабилизатор жанагындай өкмөттөн келген ток монту ойногош үчүн ушул коюлуп тур. Анан биз болсо мынакей өзүбүздүн панелди ушул 3 негизи биздики бир фазада, ошол бир фазасына байлап бергенбиз да, керектүү автоматтарын алып туруп, ошол биз инвертор аркылуу өткөрдүк. Үйдөгү жарыктандыруу, ушул жылытуу насосу, андан тышкары эмнелер кошулду? Анда ошол эле. Ошол эле. Жарык 4 комнатага жарык берүүчү, анан тиги туалеттин жанагы эмеси, вентиляторлору, душ менен ошол. Анан 4 розетка. 4 розетка. И насос атасы? И тепловой насос, обязательно тепловой насос иштеп атат. Жок, жанагындай суу насосу же кайсы? Суу насос. Циркуляционный насос. Циркуляционный насос. Всё ошолорго кетет. Мына достор, ошондой кылып жазсаңыздар болот. Баасы ошол $6,000 тегереги болгон. 6 киловатт, ошондо 1 киловатты $1,000 айланды да. Анан азыр Урлан байке ошону көрүп, өзү тест кылып дагы жакшы мындай түшүнүгү да бар экен. Өзү эки жагын карап, азыр байкап жатат да, иштешин, кандай иштеп атат депчи. Биз болсо мына Кыргызстандын бүткүл аймагына коюп жатабыз. Бүткүл жерине Лейлекке чейин барып коюп келдик. Лейлектен видео тарта албай калдык. Азыр мына убакыт болгондо ушул Байтикке келип сиздерге тартып көрсөтүп атабыз. Бүткүл суроолор болсо жаза бериңиздер. Элдер эмне деп атышат Урлан байке? Станция жөнүндөчү өткөн кеткендер, өзүңүздүн туугандарыңыз, тааныштарыңыз. Кошуналардын баары көрүп кызыгып атышат, сурап атат. Бу канча тиги киловатт берет экен, кандай экономия болот экен деп сурап атышат ошону. Анан азырынча точно экономиясын айта албайм. Бир эки айдын ичинде айтпасам, азыр экономиясын айта албайм. Бирок свет өчкөн малды текшердиңиз, свет өчкөн малда иштеп берди. Свет өчкөндө иштеп берди, жакшы эле. Ошол. Башында эмнеге ишенбей аттыңыз өзүңүз? Жакшы болот же болуп кетпейт деп. Мындай кышында ошончо киловатт бере алабы? Могу тепловой насостун потреблениясын кайра ошо тарта алабы деген эме болчу да. Жаап бере алабы деп, жаап бере алабы. Иштете алабы, кыскасы. Иштете алабы. Анан ошону азыр эми көрүп атам, что иштете алат экен, тепловой насоско спокойно жетет экен. Тепловой насос болсо 4-4,5 киловатт жейт. Запуск болгондо. Андан азайып отурат, Анан азайып отуруп анан эметет. Мындай кыскача айтканда, жакшы эле окат экен да. Жакшы окат экен. Мындай свет өчкөндө свет берип турат. Анан момундай отопленияга жардам берип экономия болуп турат да. Күндүзгүсүн эконом, кечкисин болсо өкмөттүн тогу менен эле иштей берет. Эми 1-2 айдын ичинде точно эметип туруп, дагы балдар келсе, ошондо мен расчетторду могу даже дать, канча потребление болду, канча кышында мен канча төлөчү элем мурун, азыр канча төлөп атам, ошону айтып берсем болот да. Просто азыр анализ кылып атам, анан бир анда бир жазда бир келели анда. Жазда бир келип да бир тартабыз, бир видео тартабыз. Анан ошондо точно айтып берем. Кыш убагында мен декабрден баштап, жок, январдан баштап мен канча экономия кылдым светке деп айтып берсем болот. Азыр точно айта албайм. Макул анда достор. Видеону ушул аягына чейин көрүп келсеңиздер, жакшы маалымат болду деген ишеничтемин. Ошо тааныштарыңызга да жөнөтсөңүз болот. Эгерде тепловой насос, күн электростанция коеюн деп жүргөн, ошо ойлонуп жүрсөңүз, кайрыла бериңиздер. Номерлердин баарын таштадык. Чалыңыздар, суроолор болсо суроолордун баарына жооп беребиз. Мениңиз ассаламу алейкум.
Рахмат.